АКШ президентинин жубайы Мелания Трамптын жолдошу менен ажырашууга камынып жатканын бир нече чет элдик басылмалар жазып чыгышкан. Бул маалыматты биринчи айымдын мурунку жеке жардамчысы Стефани Волков да тастыктады. Ал британиялык Daily Mail басылмасына берген маегинде билдирген. Анын айтымында Мелания Трамп жолдошу Дональд Трамптын кызматтан кетүүсүн мүнөт санап күтүп аткан. Ал жолдошу президент болуп турганда ажырашууга арыз жазса, сот иштерине жана коопсуздугуна зыян келтириши мүмкүн деп кооптонгон, деди аял журналисттерге. Ал АКШнын биринчи айым менен Трамптын баш кошуусу келишимдин негизинде болгонун айтты. Алар менин билишимче келишимдин негизинде гана үйлөнүшкөн. Дональд Трамп президент болуп турган 4 жыл ичинде жубайлар ар башка бөлмөлөрдө укташкан, деп ырастады үй кызматкери. АКШ лидери Дональд Трамп менен биринчи айымдын үй бүлөсү буга чейин да коомчулуктун талкуусунда болуп келген. Алардын ортосунда сүй эмес, келишимдин негизинде гана жашап жатышканын дүйнөлүк басылмалар жазып келишкен. Бирок жубайлар бул маалыматты четке кагып, мамилелерин мыкты деп ырастап келишкен. Шайлоо учурунда Мелания Трамп журналисттер менен болгон маеги учурунда АКШнын президенти Дональд Трамптын артыкчылыктары жөнүндө айтып берген. Бирок америкалык журналисттер ал нике келишимин түзгөндүктөн мындай билдирүүлөрдү жасоого аргасыз болгон деп божомолдошот. 7 ноябрда Америкадагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары белгилүү болду. Шайлоо жыйынтыгынын негизинде Джо Байден өзүн АКШнын 46-чы шайланган президенти деп жарыялады. Формалдуу түрдө президент 14-декабрда жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында түзүлгөн шайлоочулар коллегиясынын жыйынында шайланат.